дагы кандайдыр бир чиркөө экен, балким православный, балким католический, балким протестантский болушу мүмкүн эмес, башкача чиркөө экен. Ушул жерден кичине репортаж берип коеюн. Бул жакта кагаздар, гезиттер, түшүнүксүз немисче, наверное. Мына кетет жерде кызыктуу сүрөттөр турат. Эч ким жок. Бүгүн 6-күн негизи. Мындай барабыз. Бирок өтө кооз салынат да. Батышта чиркөөлөр. Мурда салынган Моңорбайдын мындай кооз нерселер бар. Отургучтар дагы моолары. Асты сыйт экен. С подогревом, мындай ушундай. Бут койгучтары менен комфорт. Албетте Кудайга бул комфорттордун кереги жок болсо керек, бирок адамдарга керек. Могу киши ким болду экен? Бул Иисус Христосту булар ушундай элестетет экен да, карабайсыздарбы? Булардын элестеткени боюнча Иисус Христос бүрүнөт, римдик кийим кийип турат. Бирок булар өздөрүнө окшотуп коет экен да. Албетте мен Инжилди окуган кишимин, жакшы билем. Бул Иисус Христос римдин кийимин эч качан кийген эмес. Еврейлер андан жийиркенген. Демек, бул жеринде бираз ката бар. Бул өздөрү салтына ылайыкташтырып алышканда Иисус Христосту. Бирок бети бираз кара тор, ушул жагы чындыкка жакын. Анткени ал Африкада чоңойгон, римдин императорунан качып. Мына бул дагы могу жерге келсек, бул жерде дагы кооз сонун нерселер турат. Могул жерде турган эки жакта канаты барлар периштелер го дейм. Периштелер албетте канаты барбы жокпу эч ким билбейт, бирок символдук түрдө. Үстүндөгүлөр апостолдор болсо керек, Исанын алгачкы шакирттери. Мындайча айтканда, Европада чоң бааланган шакирттери бул албетте Павел менен Петр, Петрос и Паулос грекче. И Мария албетте, энеси эмес, Мария деген дагы бир шакирти болгон. Могу жерлер мынакей кооз салынган аябай. Муну эме периште Кудайдын алдында апостолдордун бутуна мындай таазим кылып жаткан кербези. Негизи периште денеси жок болот, бирок ушундай элестетет экен. Мынакей могу жерден туруп алып, элге сүйлөсөң, могу жерде элдер угат сени. Баштайлык. Кана, урматтуу достор, сиздердин келгениңиздер үчүн чоң кубанычтамын. Силерге ата, уул жана ыйкырыктын атынан салам айтамын. Бардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынчтык, ынтымак, шаарыңыздарда бейкуттук орносун деп баштайт да бул жерден. Эми немисче. Вот. Будапешттеги базилика ортосунда мындан чоң, мындан да кооз, ал дагы католик чиркөө, бул православ чиркөө. Православ чиркөө бул гректердин дини негизи. Орустарга кийин 1000 жыл, мында 1000 жыл эле мурда зордоп киргизилген Грозный тарабынан. Бирок ага чейин албетте миссионерлик иш болгон. Орустун алфавитин түзгөн Кирилл жана Мефодий. Алфавит бул орустарда жок болгондо, армяндарда жок болгон, миссионерлер түзгөн мындай жана. Jesus unsere Mitte. Могу жерге келсек, бул эмне дейт? Могул жерде Мария, Исанын энеси, мындайча айтканда, эки жагында периште турат экен. Бул болсо Иисус Христостун өзү дейт. Бир латынча жазылып турат окшойт. Assipitet comedita hos est corpus mevn.
Латын тили өлдү. Анткени себеби эч ким сүйлөбөй калды. Мамлекеттер Германия, Франция жана башкалар пайда болуп, Библияны өздөрүнүн тилине которуп алганына байланыштуу Рим католик чиркөөсүнүн таасири алсыздап латин тилинин жоголушуна алып келди. Мынакей могу жердеги туалдагы сүрөттөрдү карасак, могу жерде Иисус Христосту кармап жазалай турган айкашкан крестке жыгачын мойнуна көртөтүп алып жөнөгөн кези могу жерден жарым жолдон Иисус Христос чарчап кулаганда римдик солдаттары сабаган, бирок тура албагандыгына байланыштуу ошол жердеги бир кишиге крестти көтөрүп коюп, анан алып келген жолду катар Иисус Христос менен чогуу жүргөн аркасынан ээрчиген аялдар аны ыйлап жолду карап турушкан. Ошондо Иисус Христос аларга айткан: мен үчүн ыйлабагыла, могул шаар үчүн ыйлагыла. Шаар тагдыры начар болот. Анткени 1-2 жылдан кийин римдиктер аны толук талкалап, ибадатканасын ташталкан чыгарып жок кылган да. Көптөгөн еврейлер кырылып, көптөгөн сүргүнгө кеткен, дүйнөгө чачылып кеткен. Мына бул жерде ошол алып бир дөөгө алып келип атышат Иисус Христосту. Могу жерден бул баягы легенда, бул значит православный чиркөө экен, ортодокс чиркөө деп коет. Могу жерден бир аял Иисус Христостун башында тикенек тажы кийип шылдыңдаганына байланыштуу, кан аккандыктан бетине көз көрүнбөй кан агып атканына байланыштуу бир аял бир ак материалды бетине жаба салып арчый калган экен дейт. Ошондо Иисус Христостун баягы образы түшүп калган ушул ак материалга. Ошол бул эми легенда, мындай Инжилде да жок, эч жерде легенда, баягы традиция жазылып бирөөлөр тарабынан калган. Ошону плащанице деп коет, Туринская беле, эстен чыгып кетти. Бир жерде сакталып турат деген имиш-имиштер бар да. Ошонун негизинде икондорго Иисус Христосту православный чиркөөдө, православный чиркөөнүн икондорундагы Иисус Христос албетте бул европеец эмес, ал азиат. Азиат түспөлдөш. Балким эгер бул чын болсо, чындыкка жакын болушу мүмкүн. Анткени еврейлер ал убакта европалыктар менен аралашпагандыгына байланыштуу көбүрөөк азиаттык элес аларда көбүрөөк болсо керек деп ойлойм. Кийин эле аралашып еврейлердин көбү азыр блондин болуп кетти, бирок андай болгон эмес. Могу жерде образ римдик солдаттар Иисус Христосту сабап жатат. Анткени алар Иисус Христосту мындай жазаланган киши, өкмөт тарабынан кылмышкер катары кабыл алышкан. Анткени чындап эле Пилат еврейдин диний жетекчилеринин тарабынан кылмышкер деп табылган. Могул болсо бул да ошол Иерусалим жолу менен дөөгө кетип аткандагы жол экен. Могу жерде эстелик, бул да бир нерсени билдирсе керек. Момундай терезелерди курушуптур. Анан могу жерге келсек, бул жерде Иисус Христосту айкашкан крест деп коёкчу, чырым дейт. Негизи бизде чырым дечи эле. Бул деген крест. Кээ бирлер айтат ты образда болгон, кээ бирлер айтат ушундай крест сыяктуу болгон деп. Эми аны азырынча так маалымат жок. Бирок ушундай бир Римде баягы Спартакты кулдардын каршы чыккан кулдарды да ушундай жыгачка асып элге көрүнсүн деп
алар кансырап үстүнөн карга кузгундар көздөрүн чокуп ушинтип анан кыйналып өлүшкөн. О жерде Иисус Христостун дагы ушундайга жаза жыгачына, жазалай турган жыгачка кагып салышканда, бирок ал дароо эле өлүп калган, себеби көп кыйналган, көп сабалган болчу. Ал өлгөндө, анын өлгөнүн текшериш үчүн найза менен кабыргасына сайылган деп жазылат Инжилде. Сайылганда кан менен суу бөлөк-бөлөк акканда, мындайча айтканда кан коюлуп калгандыктан суу бөлөк, кан бөлөк акканда өлдү деп эсептеп, анан кресттен чырымдан чыгарып алып туруп кабырга коюшкан. Ошол жерде турган бир киши, бай киши ал убакта ушундай мүрдөнү дагы алдын ала сатып алып койчу экен. Ошол менин мүрдөмө койгула деп, жашырын ушул киши Исаны тарапта болуп жүрсө керек да. Бирок ал киши өтө бай киши болгон. Ошонун мүрдөсүнө ал убакта үңкүргө коюшкан экен еврейлер. Үңкүрүнө коюп коюшат. Кепинге оройт, ак материалга. Ошол жерге алып барып чыгарып койгон. Ошондо Инжил боюнча чыгарганда, ушул акыркы демин чыгарганда, Иса ата, мен баарын бүтүрдүм деп, баары бүттү дегенде чоң жер титирөө болуп, тоолор кулап, еврейлердин ибадатканасындагы чоң парда экиге айрылып кеткен дешет. Инжилде жазылган ушундай деп. Вот ушундай. Бул жерде балдардын чыгармалары болсо керек. Бул жер эмне болду экен? Бул жер дагы бир нерсе, бул жерде ушул чиркөөдүн баягы белгилүү кишилери болсо керек. Көбүнчө менимче бул жерде баягы Иисус Христостун азап тартып, сабалып, крестке кагылганы жөнүндө көп маалымат бар экен. Ал эми анын кайра тирилип кеткендиги жөнүндө маалымат жок. Бул чиркөө ушундай чиркөө экен. Мына бул жерде баягы энеси, анан эрчип жүргөн шакирттери Исанын өлүгүн, значит, кресттен алып, кепинге ороп, үңкүргө барып койгон жатышат. Бирок негизги Инжилдин негизги темасы, өлгөнү дагы өтө маанилүү, экинчиси тирилгени. Медалдын эки жагы, биринчи ал өлгөн, экинчи ал тирилген деп жазылып турат. Өлгөнү Кудай аны курмандыкка чалган, күнөөкөр, өзүн күнөөкөр эсептегендер үчүн гана. Өзүн күнөөкөр деп эсептебегендер үчүн бул ишеним кандай? Бул курмандык эч нерсеге кандай баасы жок. Бирок өзүн ким күнөөкөр деп баягы уятынан сезсе, ошолор үчүн, значит, Иисус Христос курмандыкка чалынган, анын каны менен күнөөлөр жуулган. Негизги тема ушул. Ал эми кайра тирилген себеби болсо, акыркы жолу сотто, акыретте же кыямат деген кайра тирилген адамдардын баары кайра тирилгендеги сотто Иса өзүнө ишенгендерди жана кабыл алгандарды, ушу Инжилде жазылгандай кабыл алгандарды сотко жибербей өзү турган жакка алып кетет дегенди билдирет. Ушу менен репортажды аяктайбыз. Бул Венадагы ортодокс чиркөөсүнүн ичиндеги репортажды эч ким жок бул жерде. Бул чиркөөлөр демек балким дем алыш күнү келсе керек. Кооз, маалымат өтө көп. Жакшыңыздар, эми кийинки төмөн жакта, YouTube'дун төмөн жагына өзүңөрдүн комментарияларын жазсаңар болот. Ар кандай сындап же болбосо суроо берип же ар кандай комментарий жаза берсе болот. Жакшы калгыла.